إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Өткөнкү темабызга улай кечирим тилөө темасын улантабыз. Кечирим тилөө шариат термининде истигфар айтуу деген сөз да. Истигфар айтуу деген Кудай Тааламдан кечирим суроо. Ал тил менен болот, тил менен айтабыз, анан жүрөк менен кошо. Анан астагфирулла деп тил менен айтып коюп, бирок аң сезим, жүрөгүбүз башка нерсе менен алек болсо, бул истигфар тилегенге ылайык келбей калат экен. Ошондуктан жүрөк менен берилип, анан мээбизде дагы ойлонуп, анан тилибиз менен астагфирулла чындап эле билип билбей пенделик кылып кетирген күнөөлөрүм болсо, пенделик кылып кетирген кемчиликтерим болсо, о Кудайым, менин күнөөмдү кечире көр деп алектенген болсок, бай жүрөгүбүз менен, тилибиз айткан болсо, Кудай буйрса баары жакшы болот. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Нух сүрөсүнүн 10-11 аяттарында Бисмиллахир-рахманир-рахим. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا صدق الله العظيم. İstiğfar tilегиле, кечирим сурагыла. Алла Таала айтып атат, менден кечирим сурагыла, мен кечирүүчүмүн. Ana men sizlerge asmandan nöşörlöngön jamgırlарды жөнөтөм деп. Ошон үчүн текеберчилик каптаган кезде жамгыр дагы жабай калат экен. Зекеттерибизди бербей койсок, анда да жамгыр жабай калат экен. Ошондуктан зекеттерди өз убагында берип, истигфар тилеп, бай болуп кетели, бай болуп кетсек дагы, мансаптын мансабына жетсек дагы, илимдин туу чокусуна жетсек дагы, кандай даражага жетпейли. Же тескерисинче Кудай сактасын, канчалык кыйынчылыктар, канчалык түйшүктөр, бир көйгөйлүү бир нерселерге туш болсак дагы, дайыма Кудайды эстен чыгарбоо. Ушул бизге зарылчылыгы дайыма мээбизде түйүп алып, ошо менен ой жүгүртүп жүрүшүбүз керек экен. Тагыраак айтканда, бирөө менен сүйлөшүп атканда, ушул сөзүм шариатка туура келеби, келбейби? Бул адамдын көңүлүн оорутуп коембу же оорутпаймынбы деген мээге таразага салып туруп, мээ деген тараза бар да, акыл деген. Ушул акыл таразабызга акыл калчап сүйлөбөйсүң деп бизде дагы сөз бар го, ошо ата-бабабыздан сонун сөз бар. Акыл калчап сүйлөш керек, акыл калчап сүйлөбөсөң, эртең ар бир сөзгө жооп беребиз. Сөз ушундай экен, адамдын көңүлүн талкалайт, адамдын көңүлүн өйдөгөздө көтөрөт экен. Мисалы, илгери жин кирип кетиптир деп айткан эмес да, жин тийиптир деп койгон. Же болбосо жиндеп кетиптир деп койгон. Мына кече бир инилерибиз бар, карга Алла разы болсун. Өзү ушундай дем салат. Сиз психологически эле чарчап калыпсыз. Жашынакай эле экенсиз десе болбойт экен. Жок, мен өзүм титиреп кетип атам Кур'ан укканда эле. Кур'анды укканда эле титиреп өзүмчө башкача болуп кетип атам. Ошо менде бирдеме болуп атам дейт экен тиги киши. Анан эмне кылат? Ой, сизге кирген мейли анда менен жакшылап баса окуйын дейт дагы. Көзүңдү ачпайсың дейт. Ачпайт. Чын эле ачпай турат. Анан нарактагы араб, орусча, кыргызча эле сөздүк бар экен. Орусча, кыргызча. Ошону алып келип баш жагына коюп, тигил оюнда мага Кур'ан койду деп ойлойт. Дагы башка эле бир сөздөрдү сүйлөп отура берет. Мында кыбырап угузбай. Анан жанагы титиреп баштайт экен. Анан видеого атайын тарттырып коюп, окуп бүткөндөн анан алып келип коюп бериптир. Мына сенин төбөңө койгон бул Кур'ан эмес. Жөн эле сөздүк болчу. Сен болгону мындай психологически өзүңдү ошого кирип алгансың. Мен бирдек болуп атам чото деп. Мына ошондуктан ислам дини бул таза дин, сонун дин, таза, эркин жашынакай жашашыбыз керек. Ошого Кудай буйруса, зикирди көп чалып, адам пикирин кенен кармап, алдыга жыла берсе эле, Кудай буйруса, баары жеңил жана оңой болот. Дагы бир менин устазым бар, Египеттик. Ахмад деген устаз. Анан тактадым анан. Устаз, ушундай каптап кетти. Десем, эмнени көп сөз кылса, ошол нерсе каптай берет силерди. Убагында Саудия менен Мадинаны дагы ушул нерсе аяга каптаган. Мана эми ошол нерсе эми арылып атабы. Силерге эми келип атыптыр деп. Сен ошону көп сөз кыласыңар, ошон үчүн адам психологически чарчай берет, ооруй берет деп. Азыр байкап атасыздар, ютубтарга чыгып атат. Мен мынтип берем, тигинтип берем, анан мындай болот, тигиндей болот. Аны элдин баары коюп алып,
Жанталашып кечке көрө берет, анан мен башым ооруп атат дейт. Албетте. Дагы бир инебиз чалды, өзү военныйда иштейт экен. Военныйда билесиздер да мындай. Дайыма бекем болот, спорт менен жүрөт, өзүнүн энергиясын алып жүрүш керек алат. Болгондо да мамлекеттик жоокейлер даярдаган адистердин бири экен. Чото молдо экен, мен намаз окуйт да өзү. Мен бирдемке болуп атам. Şu birдеке кирип кеткен жокпу, жакшы бир жинолог деп күлдүрүп айтат анда да. Жинолог барып айтып коңузчу деп. Анан айттым, "Эй, сизге кирген жок, эчтеке болгон жок. Сүйлөп атпайсызбы нормально?" Кара, чалып сүйлөшөлүчү да, анан чалып сүйлөшүп, сиз жакшынакай экенсиз, жап-жакшынакай, тилиңиз булдурап, башкача болуп калмаксыз." Десем, эртеси чалып тур кайрытым. "Не молдо экен, мен чындап эле жакшынакай болуп калдым. Мынакей, чындап эле адам өз психологически ооруйт турбайбы анда өзүн өзү. Самоуничение деп коет го, мындай. Тескери ойго кирип алсаң, ушундай болуп атат окшойт десе, ошондой болуп калат да адам. Кээ бир врачтар бар, баягы жүрөгүңүз чызылдап, мына кече дагы бир жалаңыч окуяларды чогултуп атам атайын. Атайын сурамжылап атам, бир не болуп атат кана деп элди карайын. Кече да бирөө айтат, мен жүрөгүм лакылдагансып, бир тызылдап атат дейт мынтип. Өзү здоровый киши экен, бою 2 метр чагып, 1,90 баягы балбан экен. Күрөшүп жүргөн балбан агалардын бири экен, 50ге барайын деп калган. Анан бир атайын кардиологко барсам дейт, мени карап туруп эле, "Ай, сен жөн бир аз чарчанып эле калыпсың. Нормально экенсиң, жап-жакшынакай экенсиң. Койчайын аны. Бүткеле эме болсо, кан анча-мынча дүрүлдөп кетет да жүрөктөн, анча дирилдеп мындай болуп кетет анча-мынча. Эч нерсе эмес. Бар деп койсо дейт, байынчадан чыгарым менен жеп жеңил сезип өзүм сонун болуп калдым. Ушундай да. Ана жана Ахмат деген устазым айтат. Тафсирчи. Насафиден ушул кишиден сабак алгам. Азыр да окуп атам. Онлайн. Ошол устаздан сураса, ал устаз айтат, "Муну мен практика жүзүндө көрдүм" дейт. Бирөө өзүнчө эле мага жин кирип кеткенде эле, жинде эле мунтип атат дейт. Анан айттым дейт. Бирок сүйлөшкөнгө жарайт. Бери келчи, отур мерге. Жанындагыларга сүйлөмүш болуп, ага угузуп айтып атам дейт. Мен азыр мындан жин чыкпайт. Жин чыгарса мунун чыгат, темирди ысытам азыр. Аябай ысытам дагы, муну далы жагына момдой менен басам. Ошондо таза чыгып кетет. Деп туруп анан темирди ысыттым дейт, чындап эле отко ысытып туруп. Аябай ысытып туруп анан. Алып кел деп туруп анан. Муну басайын деген адам чекчейип кетти дейт, көзү чакчайып. Кандайсың десе, "Жакшы болуп калдымбы?" "Жакшы болуп калдым." Жөн эле психологический адам. Ошондуктан ден салуу бар, руханий адамга күч-кубат пайда берет, бирок адамдын жүрөгү ээлеп алат деген туура. Жүрөгүбүздүн ээси бир эле Кудай. Алла Таала өзү гана. Биздин ыйманыбыздын, жүрөгүбүздүн сак саламат турушу бир гана кимдин колунда экен? Бул Кудайдын колунда. Анан ар ким келип аны арака берекке калчай албайт. Ошондо адам эмнени көп сөз кылса, ошол нерсе боло берет да, ырбай берет. Дагы бир окуя. Бул Өзбекстанда болгон окуя. Биздин устазыбыз айтып берди, ал жерде дагы бир устазыбыз бар, биз сабак алганбыз 98-жылдары. Кара Балтада окуганбыз. Азыр Өзбекстанда жашайт. Ошол устазы чын эле аны менен талкуулап атам да. Ушундай тема күчөп кетти. Муну кантип токтотсо болот? Бирдеке кылып элди көтөрүш керек болуп атат. Жалаң эле ушундай нерсе менен алек болуп калып атат кээ бир адамдар. Десең ал да ушуну айтып атат. Адам психологически ооруп калат кээде деп. 70 түрү бар экен психология оорунун. 70. Анан ошентип өтө тентек бир окуучу боло бар экен. Жана агай бекем экен. Сайзыбанда билесиздер го, мына адам катуу болгон немелери, тартип. Агайың тил десе дагы, кыйкырса да унчукмай жок. Анча-мынча кээ бирлер боору менен урчу эле го, тентектик кылсаң. Анан ошол агайлардан коркконубуздан жадыбалдарды, сабактарды тытып окучук да бала кез. Биз да Сайзыбанда окуп калдык. Анан ошол агай дайыма балдардын көзүнчө катуураак тил деп кое берет экен да. Себеби ал тентек да. Шашпа агай дейт экен дагы. Классташтарым баары менен сүйлөшүп, наркы класстагылар менен да сүйлөшүп, классташтарым, Б класстар болот да. Силерден бир илтимосум бар, бир суранычым бар. Бир эле сөз. Агай менен жолукканда эле, саламатсызбы агай? Не, ден соолугуңуз жакшы элеби? Кичине өңүңүз башкача болуп калыптыр эле деп болсуңар. Башка сөздүн кереги жок. Ассаламу алейкум деп сурашат го. Кандай ден соолугуңуз жакшыбы агай? Агай, эмне ооруп атасызбы деп болсуңар. Болду. Эмне болду десе, өңүңүз бир аз башкача болуп калыптыр деп эле коесуңар. Дейт да ошону айта берет, жана жолуккан окуучунун баары айта берет экен ушунучу. Себеби жана досу суранып койгон да. Бала да баланы бири-бирин алдаса кете берет да.
Ошентип жана жолуккан сайын жана агайды айта берет экен. Агай, ден соолугуңуз жакшы элеби? Эмне болду? Бир аз кебетеңиз өзгөрүп калыптыр деп. Анан бирөөнөн уккан жок да. Чекеден угуп атат жана балдардан. Анан келип туруп аялынан сурайт экен. Эми чындап эле ооруп атам, эмне кебетем башкача болуп калыптыр. Анан коркуп калган да. Инсандай малда эле. Анан чын эле адам коркканда өң өзгөрөт да. Анан карап туруп анан дейт аялы да, бир аз өң өзгөрүп калыптыр дейт атаңга, жана балдардын айтканы чын экен деп туруп анан көтпөй эле дүйнөдөн качып болуп кетти керек болсо ушул. Мына психологически адамды өлтүрүү кандай болот? Дагы жана Гитлердин убагында да колдонгон, билесиздер да. Issык суу менен бирөөнү өлтүрүп туруп, калгандарыңарды да өлтүрөбүз деп туруп, муздак эле сууну төгүбүздө кыйкырып отуруп өлүп калгандар болгон. Бул психологический сокку, психологиялык жактан. Ошондуктан адам өзүн эркин, жакшынакай сезип, мен сонумун баары жакшы деп жашаш керек. Ошол үчүн келет да мусулманчылыкта. Бирөөнү керек болсо жек көрбө дейт. Сени шашып акмак деп, кээ кек сакта болот го. Өчөшүп, анан өзүнүн кебетесине да чыгып калат, өңү бузулуп. Болбосо Кудай Таалам кебетесин жакшынакай кылып жараткан. Ар ким жөнүндө жаман ойлой берип, кабагын карап, мынтип карай берип, биротоло кебетеси бузулуп калат экен адам. Ошол үчүн мусулманчылыкта өңдү оозубуз менен күлүп албасак да, жүзүбүз менен күлгөндү үйрөнүшүбүз керек экен. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтып атпайбы? Жылмаюу садака деп. Карасаңыздар, заман канча өнүккөн сайын, илим канча өнүккөн сайын пайгамбарыбыздын хадистери эмне боло берет? Ачыкталып эле кете берет экен. Жооп берип кете берет. Биз канчалык көтөрүлгөн сайын хадис алда качан өйдө. Болгону биз өйдө деңгээлде түшүнө албай аткан өзүбүз күнөөлүүбүз. Мына карабайсызбы? Жылмаюу кандай сонун садака деп атат пайгамбар. Жылмаюу садака деп. Жылмайганды билбей калып атпайбыз. Кээ өңүрөйүп карайсыз. Кабак салып алганбыз. Ошол үчүн сырттан келген туристтер айтып атпайбы? Элиңер сонун экен, меймандос экен, болгон эч күлбөйт экен деп турду. Кабан салып, мондо өңүрөйүп жүрө беребиз. Митип коюп. Азда жакшы учурашып калды алик алып. Кээ бир ассаламу алейкум десеңиз, бул эмнеге мен менен таанышпы, эмнеге учурашып атат деген карачы турабы мында 10 жыл мурун. Азыр ва алейкум ассалам дейт шарт эле. Алла разы болсун, даватчы туугандар айта берип, такылдатып айта берип, көрүнгөн нечегине. Ассаламу алейкум дей берип. Анан нике кыйганда дагы ла деп кээ бирлери келмени айта албай жүдөчү. Мына 10-15 жыл мурун никелерин кыйганда көрчү элек да. Азыр чекеден келмен айтат жаштар. Кудайга шүгүр. Жылдык. Мына шүгүр келтиргенде үйрөнүш керек экен да, Кудайга шүгүр. Ушул жагына чекеден келме айткан үйрөнүп калды. Экинчи бир дагы негиз. Жаназаны окуурдан мурда 10 жолу келме айтсын, мынаке далилдер менен негиз мындай деп кескинде эле далил жок. Болгону Алла разы болсун, биздин устаттар сайыз убагынан ажырагандан көп адам келме келтире албайт экен да. Ошо келме келтиргенди үйрөнүп калсын деп, баягы бакшы молдо келе саясат кылып, кана 10 мертебеден келме айтып коелу, жаназага соогун арнап коебуз деп. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп келмени айтып, анан кийин соогун ушу маекке арнатып деп коюн шылтоо. Бирок элдин кулагы эмне кылып болуп атат? Көндүрүү. Анан ошентип анан чекеден элдин баары келмен айтып калды. Окуй келме айтпаса болбойт экен. Айтыш керек деп. Мына шүгүр. Мындай да ар бир нерсенин оң солу бар. Ошон үчүн Ибн Масуд радиаллаху айтып атпайбы? Кандай бир жакшы нерселер бар? Мусулмандардын баары ошол түү өзөгү шарияттан алынган бирок. Эгерде жалпы мусулмандар үчүн жакшы деп санаса, Алла Тааланын алдында да жакшы деп саналат. Кайсы нерсени жаман деп эсептешкен болсо шарияттын негизинде, жалпы ал Алла Тааланын алдында да жаман деп эсептелет. Келменин өзөгү хадистер менен бекитилген эмес, бекитилген. Кимде ким ла илаха иллаллах деп жүрөгү менен айтса, бейишке керектен хадис бар. Бирок ушуну негиз кылып таянып, биздин аалым устаттарыбыз эмне кылган? Алдын ала көндүрүп элди айтор, нике учурунда, жаназа учурунда 2 күн 3 күн Куран окуп отурчу молдо келер турабы мурда. Боз үйдөн кетпейт. Bir үйдөн кокус, черезден кокус, 2 күндө бирден жаназа өтүп кеткен болсо, чоң айыл болсо, мисалы 100 000 эл, 50 000 эли бар жерден. Молдо бүттү өмүрүн баары пахора менен өтөт ошол айы. Бирок ошону Куран окуп шылтоо менен канча адамга дават кылып калчу ошол жерден, шылтоолуп. Алда шариятка туура келет, но туура келбейт деп сүйлөп отура берет. Куран окуган билбейт да көбү. Мына бул 15 жыл, 20 жыл мурун. Азыр мына чекеден Куран окуган билип калды баары. Кудайга шүгүр. Мына шарият ушунчалык
терең көз қараш менен қарайды. Ислам алымдары да мына ушундай караган. Ошон үчүн алымдардын керемет сөзү бар да: "Rawwihu qulubakum sa'atan ba'da sa'atin." Жүрөгүңөрдү мезгил менен эс алдырып тургула. "Wa in kallat amiyat." Эгерде жүрөгүңөр чарчап калса, сокур болуп калат деп. Негатив нерсени толтура берсек, бирөөнү бирөө чаап аткан, бирөөнү бирөө мыжыгып аткан, бир канжалап аткан нерсени көрө берет го кээ бирлери. Кереги жок ушуну. Андай эле көргүң келип болсо, арыстан буй болдорду жеп атканын көрбөйсүң деп айтам да кээ бирине. Ушундай бир канжалаган бирдеке көргүң келип атабы? Буй болдор. Бир-эки арыстанды жайлап атканын көр. Же болбосо арыстандар келип буй болду жеп атканын көрчү андагы мына. Кудайга шүгүр, арыстан болбогонума да шүгүр, буй болуп жаралбаганыма да шүгүр дейсиң деп анан тамашалап түшүндүрөбүз анан. Айла кеткен ушуну айтабыз. Кээ бир ушундай экен деп салып коет. Ушул канжалаган бирдекелерди көргүсү келет экен. Оңдо мына, оңдо мына, мен оңдо айланайын. Анткени мээге бир таза нерсени киргизбесе, эртең ал ойлоно берсе адам мына жаман нерсе. Бүттү ал тескериге айланып кетет. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам адамды эмес, малды да чаппаптыр. Ошого райым менен караптыр. Мисалы, бир жерге кирип келатканда төө бакырып көзүнөн жаш чыгып кетет экен. Сайидуна Мухаммад Расулуллах деген китеп бар. Ушул китепте келет. Пайгамбардын өмүр баяны. Кирип келсе, төөнүн ичи ушинтип сүрөттөлөт. Ичи. Эчтеке жебегендиктен, жем сууну убагында жебегендиктен, ичи тартылып отуруп, кырарка, аркасына тартылып калган дейт. Ушунчалык артка. Жана төө ыйлап жиберет экен. Көзүнөн жаш чыгып. Билесиздер да, уйдун көзүнчө бир уйду союп койсо, экинчи уй ыйлай берет. Мына мал баккандар жакшы түшүнөт. Бала кезде уй менен өтөт да, кой менен ыйлайт кадипкидей. А бизде кээде атабыз же чоң агабыз ооруп атам, кыйналып атам десе, колум бошобой атат деп мындай эле карап койгондагы муундар пайда болуп атпайбы кээде. Аерде уй, экинчи уйду кокус тоодан кулап өлүп калса дагы, калган уйлар келип ошол жерден өкүрүп ыйлайт. Кадимкидей. Мына шеригибиз өлүп калды деп. Шариатта ыйлоону тыйып салбайт. Жасалма бакыр өкүр бети башын тытканды тыйып салат. Жөн көздөн жаш чыгарып ыйлаган бул мээримдүүлүктүн белгиси дейт. Көздөн жаш чыкпай калуусу бул ташбордуктун белгиси. Адам болгондон кийин адам көзүнөн жаш чыгыш керек да. Итти деле Кудай Таала бешикке чыгарып атпайбы? Асхабул Каф. Үңкүрлөр, үңкүрөйлөр окуясын карасаңыздар, бир ит бешикке чыгып атат. Жок, итти кереги жок экен, баккан кереги жок экен деп. Эми илайым эле ууру жок болуп калса, ууру кескин такыр жоголсо, анда итти багыштын зарылчылыгы жок. Анын ордуна кааз багып алган жакшы. Келген кеткенди билдирип турат жөн. Рим империясын билесиздер да, каазды сактап калышына кааз себеп болгон. Кыйкырып, чыккынчалар келатат дегенде, ошол аркылуу жоокерлер ойгонуп, бүт баарынан калган коргоп калышкан. Ошол үчүн кааз мына сакташат, аззектеп. Баалашат да. Мына Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кайра сөзүнүн улантысында айтат: "Мына төөнүн ээси ким?" дейт. "Баксаңар жаракты кылып баккыла, минсеңер дагы семиз кылып багып мингиле. Антип бага албайсың, кереги жок" деп атат да. Кээ бир адамдар бар го, малдары тимеле түртсөң кулап калчудай болуп. Эптеп жазга жетет багыш. Анан дагы кейип бот. Быйыл төлдү начар алып калдым, 100 койдон 30 эле коз алдым, анан 20 эле коз. Эчтеке бербесеңиз төл бербейт да. Ошон үчүн койду дагы мындай семиз кармаш керек экен. Мына аны ветеринарлардан кеңеш сураш керек экен. Өткөндө бир ветеринар айтып атат, уйга жок эле дегенде 2 ай калганда жем берип, койлорго 20 күн калганда жем берип койсоңор, Кудайдын буйругу менен төлүңөрдү толук аласыңар деп. Көздөрү тирилет мындай чек-чейип деп. Чын ошондой экен да. Ар бир нерсени өзүнүн ээсинен сураш керек экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте мындай дейт: "Валлахи инни ла астагфируллах ва атубу илейхи фил яуми акthara min 70 марра." Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтып жатканын уктум. Албетте мен күнүнө 70тен ашуу мен Кудай Тааламдан истигфар, кечирим тилейм дептир. Мына истигфар келмесинин күчү кандай? Мен бир гана Кудайга таянам, Кудайдан гана жардам сурайм. Кудай мени бактылуу кылат. Кудай мени бейишке чыгарат.
балалуу чакалуу болуп өнүп өсүшүмө дагы Кудай Таала мага ошол мүмкүнчүлүктү Кудай берет деген сезим мынеке отуруп алган болсо, жанагындай митип кетти, тигитип кетти, анан башым айланып атат окшойт, митип атат окшойт, тигитип атат окшойм деген бардыгынан арылат экенбиз Кудайдын буйругу менен. Албетте, мына айтылган маселенин баарына кээ бир негатив пикирин билдиргендер болушу мүмкүн, эгер ушундай менен алектенип жүргөндөр болсо. Ачык эле айтам. Ушундай менен алектенип калган. Не уят да. Бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Бирок кечирим сурайм, эгер кимдир бирөөгө катуу тийген болсо. Бирок кереги жок. Ислам дини адамга көңүл бере турган. Ислам дини ушуну үйрөтөт бизге. Ар бир мусулман баласына. Адамга колуңан келсе дем бер. Багыт бер. Күч бер. Күч бергенде кандай? Мына менин күчүм ала кал дебейсиз. Сиз азаматсыз, жакшысыз деп коз, сүйүнүп калат. Келин алдында азамат, gelin bala kut bolsun. Jigitin özüne jolulup kalsanız ne deysiz? Kuş boğun bek bolsun. Balalı olsa ne deyip dem beres? Oy beşik boğun bek bolsun. Артынан daha көптөгөн балдар кыздар төрөлүсүн деп жакшы каалоо тегиз айтып болсун. Балалы болдуңбу? Эми шоруң катат эми дебейчи. Аны багыш керек. Бала өзү эле чоңоюп калбайт. Баланын төрөлгөнүнө эмес, турганына сүйүн дейт деп. Кыйнап аны. Эмне керек бар? Жакшы сөзүңүздү арнап коюңуз. Оозун жели кол. Сонун үйүңөргө береке кирет. Аялың өкөң төкмө төгүшүп, терме теришип баштасаң, карасаң, кулагы апасына окшоп делдейип турганын деп. Ооба кыйратын төбөсү сага окшоп турат, чеке кабаган кара, сагыл үңүрөйүп турат деп мисалы, тамашалашып. Бири-бирине ошону бала эмне кылат экен? Аял менен эркекти байлайт экен бири-бирине. Ошол үчүн Куранда айтып атат да. Аял менен эркектин ортосунда мына жүрөк сүйүүнү пайда кыла турган эмне дейт? Бул ортодогу бала чака деп. Ошол үчүн чоң ата чоң апалар неберелериңиздерди талашпай, же мындай сүймөнчүлүккө карап койбош керек. Бирөө өзүнүн ата-энесине бактырыш керек экен. Кара айнан. Таптыңарбы Кудайдын буйругу менен? Эми баккыла деш керек. Ошондо сон жашайт. Бири баланы алып келет, бири эгерде баланы баарын өзүбүзгө эле муну имере берсек, өзүнүн ата-энесине караттырбай. Экөө бири-бирин чукулашканга, укулашканга кенен убакыт таап калат экен дагы. Бири-бирин чукулап отура берет экен булар. Ошон үчүн өздөрүнө бериш керек. Ар бир бала өзүнүн ата-энесине, болбосо атасы менен ага-иниде болуп калгандар бар. Мындай эле карап коет да, кандайсыз депчи. Се кемпир чалым колунда чоңоюп калган да. Ошон үчүн кемпир чалымда талим тарбиясын алыш керек. Бирок өз ата-энеси менен ата баладай мамиле кылыш керек экен. Убакыт бүтүп калды. Ошого Кудай буйруса дагы бир хадисти айтып, ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Алла Таала ушунчалык кээ бир адамда жаңылдым, жазуумда чөкөлүп андай болбош керек экен. Имам Муслим риваят кылган хадисте келет. Жогорку хадисти Имам Бухари риваят кылган. Men Allah Taalaga ant berem, "Law lam tuznimu la zahaballahu bikum." Эгерде таптакыр күнөө иш жасабай калганыңарда дейт. Жаңылбай калганыңарда додот. Алла Таала силерди жок кылмак дейт. Жок кылып туруп, "Wa la ja'a biqaumin yuznibuna fayastaghfirullah Taala fayaghfiru lahum." Анча-мынча пенделик кылып күнөө кетире турган коомду жаратмактагы алар Кудай Тааламдан кечирим сурамак. Анан Кудай Таалам ал пенделердин күнөөсүн кечирип отурмак дептир. Бул деген сөз эч качан периште болуп кете албайсың деген сөз. Баарыбыз пендебиз. Кээде жаңылып, кээде атабызга катып сүйлөп алабыз, кээде кошунабызга катып сүйлөп алабыз. Болгон ошо күнөөнү мойнубузга алып, кошуна кече иттик менден кетип калды чындап эле. Кечирип коем мени. Деп коюш кыйынчылыгы жок да. Ал эми бизден жашы улуу атабыздай болгон кишилер эч качан кечирим сурабайт. Алар жөн эле кандайсың кошуна? Ассаламу алейкум дегени ошол кечирип кой мени дегенге тет экен ошол. Ошондой кабыл алыш керек экен. Улуу киши кетип калды күнөө. Эми ал айта албайт да. Балам мени кечирип кой деп кантип айтмак эле? Кичиде. Балам кандайсың? Жакшысыңбы кошунам десе эле, бир бул аксакал бизден кечирим сурап атат деп кабыл алышыбыз керек экен дагы. Эчтеке болбогондой, "Ва алейкум ассалам аксакал кандайсыз? Жакшысызбы?" деп эле мамиле кылып кете беришибиз керек экен. Мана керемет жашоо. Ислам дини ушуну үйрөтөт. Амин. Алла Таала бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун, эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Кандай эле жиндер дагы Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга келип бизге бир нерсе үйрөт. Биз канткенде мусулман болобуз деп мусулманчылыкты кабыл алышкан. Андыктан Кудай Таала бизди күчтүү кылып жараткан. Алла Таала акыл жагынан дагы, жан дүйнө жагынан да бизди кайраттуу кылсын, акылыбызды тунук кылсын, акылыбызды илим билим менен толтуруп, пайдалуу иш аракеттер менен айлектенип, жаман нерсени жасамак турсун, жаман негатив ойлорду ойлонгонго дагы убактыбыз калбасын.
Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.